Ассаламу алейкум, урматтуу багыбандар. Бизге алыстан коноктор келиптир. Туугандар, мындан 10 жыл мурда бизде мындай түшүнүк жок эле да, гилас боюнча көпчүлүк эксперттерибиз жок эле. Агай азыр мындан карасаңыздар, ассаламу алейкум агай, кандайсыз? Агай директор болуп жүрүптүр, өзү биолог мугалим экен. Манантип кагаз жазып келиптир туугандар. Мына карасаңыздар, бүт сорттордун бардыгын качан бышат, кайсы мамлекеттики, чаңдашуусу кандай, туруктуулугу кандай, жарылабы, жарылбай, өзүн чаңдаштырабы деп мынтип жазып келиптир. Азыр ушуга каратып туруп көчөт алабыз дейт. Туугандар, караңыздар. Агай, буларды каяктан таптыңыз? Ассаламу алейкум. Муну интернеттен бардыгын топтодум да. Интернеттен топтодуңуз. Бирде кагазга жазып алып турган, акырда жийип, анан бардыгын жийип алып турдум да. Өзүм эле кызыкчылык эле. Кызыкчылыкка кылдыңыз. Азыр кайсы гиласты алайын деп атасыздар? Азыр мага жакканы мында терип койдук бардыгын. Мында бардыгын айтыш кыйын, бирок мынанда кайсы ранний болот, кайсы орточо, кимиси кечирээк пиша турган бардыгы бар. Анан мына бул жердеги өзүн чаңдаштыра турганы, кайчылаш чаңдаштыра турган, анан жарым чаңдаша турган, частично самоплодный дегендери бар экен. Шуларга карап көрөбүз. Биз Таяндан келдик. Шериктерим менен. Азыр карап туруп, ошого биздин Таяндын шартыга тууру келе турган. Деңизден келип канча сиздердики? 1150 да. 1150. Ортоңку зона экен да сиздерде. Ортоңку зонада болот. Анан ушуга көрөбүз азыр эми кандай сорттор бар сенде бардыгын көрөбүз да, анан бир чечимге келебиз да. Шунысы көбүрөөк жагып турган эле мында гигант ред дегени бар. Гигант ред жагып турат. Биздеги мына Өзбекстандагы дактагылар бардыгы жайын ред дейт экен. Бирок бул дагы жакшы. Анан свиттер бар экен, немелер бар, роялдар бар, бардыгын карап туруп көрөбүз азыр. Мына бул мынакей. Эң биринчи мына жерде свит сорттор коюп койгонбуз да. Эң биринчи свит ариана бышат мына. Свит ариана бул эң эртеңки гилас, свиттердин эң биринчи быша турган ушул. Калган свиттер 5 күн, 3 күн, 5 күн, 5 күн болуп кеч калат. Эң аягында свит Стефани деген бар. Ушул арианадан 30 күн кеч калат. Ошондо арианадан 5 күн бул Габриэл, Лоренс, Валина менен Саретта бири-бирине жакыныраак бышат. Эң аягында кечирээк бышкан сорттордон ушул Стефани деген сорт да ушул. Эң кеч быша турган сорттор ушулар. Буларды мына бул Габриэл менен Свит Ариана кичиде шамалдуураак, ылдыйкы зонага тиккен макулураак. Себеби буларда жарылуучандыгы бар. Бирок эң чоңойгондо бул 33 миллиметрге чейин болот. Калибрди бере алат да булар. Анан кийин эң чоң боло тургандары бул Свит Саретта ушулар. Свит Саретталар кечкилер Свит Стефани. Булар 34 ошого чейин барат. 34 калибр. 34ке чейин барат ушулар аба. Свиттер азыр эми эле жаңы эле келатат. Булардын уктоо сабаттары мына Свит Арианалар кичине азыраак, булардыкы көбүрөөк. Мына ал өзүн өзү чаңдаштырат. Өзүн өзү чаңдаштыра турган сорт. Свит Валина, Валентайн, Лоренстерге чаңдаштыруучу коюш керек. Же ушуну коюш керек, же Сареттаны коюш керек, же башкадан комбинация кылып коюунан беришибиз керек да сиздерге. Гигант ред, жайын ред деп айтып кой. Жайын редке дагы бул частично деп айтылат. Буга дагы чаңдаштыруучу коюш керек аба. Жакшыраак болот да? Жакшыраак болот ошондо аба. Ишеничтүү болот да? Ишеничтүү болот аба. Мына туугандар, эгер келе турган болсоңуздар, мына ушул номерлерге чаласыздар. Мына ушул номерлер, астындагы номерге чалыңыздар көбүнчө. Көбүнчө бошураак болот, ошолчу эң биринчи үстүнө көп чалышат да. Түркиядан келген көчөттөр туугандар, бизде азыр 10дон ашык сорттор бар. Жериңиздерге жараша тамырлар тандап беребиз. Бул жерде азыр Максима 14, Гизелия 6, Адара тамырлары бар. Ошондой эле Фреско бул ВСЛ тамырда. Гиластардын жаңы партиясы келди, келип алып кете бересиздер. Бир гана ушул Свит Ариана калбады, сатылып кетти, заказга келген эле. Калганы бардыгы азырынча бар. Чалып келе бересиздер.